Могул мусулмандар бир мындай видео чыгарып коюптур. Ушуну угуп, мындай талкуу кылып койсок да болот. Срочно көргүлө деп коюптур. Срочнодан да кошуп коюптур. Теңирчилер тилиңерди үзүп алам деп бирөө сүйлөптүр мени. Абдулдаев сен тилиңди жулуп алам дейт да. Мен буга заявление жазайын деп атам. Бул террорист болуп атат да. Башыңды жулам дегендей. Террористтер баш кесип атат го. Мен айткан жокмун, молдолор сен тилиңди кесип алам деген жокмун эч качан. Жан дүйнөңөр жарды, эскичиликте калып калгансыңар. Ал эволюция, дагы бир этапка өскүлө деп гана айтып атам. Ушуну угалы дагы анан ушу жөнүндө талкуу кылалычы. Анан ар жакта айтып атат. Ар жакта улап кетип атат. Денсаулыгың жакшы элеби, сен оорубайсыңбы? Сен өзүңө Кудай сезип алыпсың. Мен Кудаймын деп. Сен менин ассалаумалейкумду учураштырып жатпадыңбы? Чоң жаңыласың. Сен атың бекенинен чубак коюп отур. Мен манасым, мен үйдө турсам, сен чубаксың ылдый тартасың дейсиң. Сен чоң ажы кылган иштин миңинен бирин кыла аласың, миңинен бирин. Жүзүнөн дебейм, миңинен бирин. Чыгып кечирим сурап койгон ошо эфирине чыгып, НТСпи, нефтиби? Сен Кудай эмессиң сен. Сен бир теңирчисиң да, тентексиң. Өлбөстүккө өтүш керек дейсиң, өлбөстүккө өтпөдөй сен кимсиң сен, өлбөйм дейсиң. Сен ким деп коет эле, зима не будет деп койлу сен. Сен эмес 1000 жыл жашаган пайгамбарлар да өлгөн. Жакында Аллахтын астына барасың. Кыйналып калбаган, жол бере албай. Тооба кылып, намазыңды оку, Аллага тооба кылгын. Анан чыгып кечирим сурап койгон кыргыз элине. Кечирип койгула, мен силердин абыңарды ушинтип сүйлөп койгонум үчүн деп кечирим сурап койгон. Анан былтыркы Куранды ыргытып жүргөн Анарбегиңе дагы айткын. Кечирим сурап койсун чыгып мусулмандардан. Мен мусулмандардын ыйык китеби болгон, исламдын ыйык китеп болгон Аллахтын китебин ыргытып жүрдүм. Ушинтип кечирим сурап кечирип койгула деп кечирим сурап койсун. Ага да айтып койгон. Түшүндүңбү? Кече күнү Өзбек ажы менен силердин тентегиңер чыкты, теңирчи. Чыгып бузулман деп сүйлөйт. Бузулман деп сүйлөгөн тилин бияка жулуп алсам, үй жулуп алам да алдыма учурап калсачы тилин. Бузулман эмес, мусулман деп сүйлөп жүрүн. Сен дагы чыгып кечирим сураган. Түшүндүңөр да, теңирчи тентекпейлер. Чыгып кечирим сурап койгула мусулмандардан. Муну лично мен силерге айтып атам. Теңирчилер, сүйлөр сөзүңөрдү билип, этегиңер бар, эсиңер барда этегиңер жыйып, кечирим сурап койгула. Мына урматтуу журтум. Бул улуу маданияттуу кыргыз улуу маданият менен мамиле кылып атабыз бизчи. Өсүп ал, өйдө эле ал, доордун талабы бул. Пайгамбарды жокко чыгарган эч ким жок. Кабыл алдык, ооба, жашадык. А бирок бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган диндер кайсы түрү болбосун? Ыйык аталган касиеттүү деп айтылган пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон деп атабыз. Ал кезде керек болсо темир, техника чыга элек болчу. Сен де бир орунга туруп албайсың да, Кудай дагы ааламдагы тынымсыз чексиз өсүүдө деп. Көрдүңүзбү? Тилиңерди жулуп алам дейт. Анда бул кыргызды жаап коем деген сөз да. Анан аркасынан чубак сүйлөптүр, Нарматов сүйлөптүр. Нарматов мынтип сүйлөп атат а жердечи. Теңирчилер бир кезде дейт, тирүүлөй эри өлсө аялын кошо көмдүргөн дейт. Нарматовдун ошол далили барбы ошону? Теңирчилер ошону жасады деген. Мүмкүн Нарматовдун атасы өлгөндө энесин кошо көмгөндүр. Көрдүңүзбү? Бул терроризм. Мен айткам го, бул молдолорду сотко бериш керек деп.
зимой будет деп айттың дейт ошол жерде дагычы. Чубак ажы айтып атат. Калп болду го дейт. А мен бир айтсам 1 жыл калп болгондур. А кыш жойулду го. А булар өмүр бою калп айтып келет атпайбы? Көрдө бейиш бар, көрдө тозок бар депчи. Рахмат айтыш керек эле. Мен ушул баланы издөө салып атам. Мен арыз жазам. Буну эртедир кечтир мен соттоп турам. 2 жыл өткөндөн кийин, 5 жыл өткөндөн кийин болсо дагычы. Кыргызда баш кесмек бар, бирок тил кесмек жок. А бул айтып атат, тилиңди кесип алам депчи. Ушуга таянып алып анан ар жагынан анан момун мусулмандар сүйлөп атат. Бир кыргыз айткан жок. Момун мусулмандар башыңды кесип алам деген жок. Даже сакалыңды алам деген жок. Мына урматтуу улуу журтум. Бул кадимки эле согуш. Чындыкка чыгаруу убагында ар кандай тоскоолдор болгон. Мен коркуп калган жокмун. Менин башымды алып коем, камап коем деген адамдар өлүп кеткен. Бул менин жашоомдо болгон. Жок ошо адамдар. Урдап качкан бандиттер. Камайм деген следователь. Кийин карасам молдо болуп калыптыр. Мен таанысызбы дейт. Мен ким элең десем, мен баягыда сиздин үстүңүздөн иш тергебедим беле. Жалган тергесең ушул болду да. Мен көктөн буйрулган адаммын. Чубак ажынын аялы арыз жаздыган го. Чубак ажы балдарымды коркутту. Чычканга берген дарыны берип өлтүрүп коем деди депчи. Кийин милиция чакырса тамаша кылгам деди го. Анысы кандай, мен муну да тиргетем. Мындан чочуп калган эч ким жок. Мен айткан жокмун, башыңды жұлып алам деп. Аялың айта албайсың сен, антип айткан аялың айтканга акың жок. Бул эмне, криминалбы? Келсин криминал болсо, мен өзүм осужденныйды кайтарып спецназда служба кылгам. Криминал мени бийлеп алса бүгүнкү күнгө чейин бийлеп алат эле. Мына онча бизнес менен жүрөм. Эшигимди бир криминал аттаган эмес. Анткени аларды адамдын характерине, духуна карап ана мамиле кылат. Духуң жок болсо сени кашөлөк кылып алат алар. Мен андайды киргенде ачууум келет. Кыргызды коргоочу, адамзаттын оңдоочу жалгыз булак Арыстан Алай деп бекерелен айтылбайт. Мен айткан сөзүмө жооп берем. Кыш болбойт. Мына сиздер ушундай түшүнүп атсаңар, момун мусулмандар. Кыш адамзаттын кырс мүнөзүнөн пайда болгон. Адамзат ааламга айланганда, адамзаттын жан дүйнөсү өскөндө табиатта кыш жоюлат. Же болбосо мынтип берилет. Адамзаттын жан дүйнөсүндө табиатты коргоп туруучу бир керемет бар депчи. Эгер адамзаттын жан дүйнөсү өспөсө, табиатта кырсык кыйынчылык болот деп. Бул чындык да. Мына күлүп жайнап өстүргөн гүл өсөт экен го. Ушуга эмгиче акылыңар жетпей атабы? Кыргыз доодоологан жок. Манасты жок деп чыктың го. Манас жок болсо Кошой коргонум турат. Мына мен Кошой айылынанмын. Ошол коргонго ойноп чоңойгонбуз биз. Ары өтүп, бери өтүп мектептен баратканда. Ошол Кошой мазары колдогондур, Чештебе мазары колдогондур мени. Кантип жокко чыгарасың? Мына жок деп чыкты эле бир кезде. Бул миф деп. Кийин эл өй деп жергенде анан